Zeynep. Gel, bunu emet koyuş gel. Bunu karma turç. Биз бүгүн социалдык контракт долбоорунун негизинде кайтарымсыз 100 000 сом алган Зейнеп Корчубекованын үйүнө келдик. Каарманыбыз алган каражатын желим терезе жасоого колдонгон шаймандарын алууга жумшаган. Жолдошу Бейшеналы Төрөбеков буга чейин желим терезе жасап иштеп келген. Алар мындан 4 жыл мурда Бишкек шаарына Таластан көчүп келишкен. Азыр алдан эмет. Балдарга пособие алчумун. Анан чакырып айтып калышты, ушундай долбоор болуп атат, 100 000ден кайтарымсыз берип атат. Ошого кандай карайсыз, аласызбы деп, анан андай болсо жакшы болот эле. Бирке үйгө бизнес ачып алат элек деп аракет кылдык, документ толтурдук. Мурун иштеткем, Таласта жүрүп иштеткем. Жакшы иштетчим аябай. Мен баягы пандемиядан кийин сал аксап калганан баарын курткам. Жолдошум экөөбүз ушинтип иштей беребиз. Айнектерди көтөрүп бияка жылдырабыз. 100 000ге алдык. Эме карточкага отургон барып, эме мына шурпёр, мына аппарат, тиги аппараттарды, анан сварка, анан мындай материалдан бир 35 000ге материал алып беришти. Мына болсо үтүк. Нары мына бул үтүк, мыналарды үтүктейт да. Мыналарды үтүктейт. Бул аппаратым жакшы иштейт. Бул мурункусу эски болчу. Анан жаңы бул, жапжаңы. Мына болсо эме угул эрес. Мыналарды кезет, сварка жок, аябай кыйналгам. Анан мына сварканы алып берди. Полуавтомат да. Анан мыналарды жазайм үйгө. Анан элдин жумушун бирке наркотикин кылам. Ошентип бирке тыйын таап атабыз. Азырынча короосунда шарты жок болсо да эптештирип, терезе жасаган каармандарыбыз кайтарымсыз жөлөк пул алгандан бери иштери жүрүп, бир топ жеңилдеп калгандарын жашырышпайт. Эми ачык асманда эле иштеп атырык. Мындай помещение жок. Кенен анан эми будан түшкөн акча болсо арттырып, помещение кылып, сек кылып, чоңойтуп алсам, элчилап мындай жакшынакай реклама кылып, чыгарып иштеп алсам, семьям жакшынакай эле бага алабыз го дейм. Зейнеп Корчубекова баатыр эне, ал 8 баланын апасы, туруктуу иштеген жумушу жок. Кээ бир учурда тигүү цехинде иштеп келген, ал эми желим терезе жасай баштагандан тарта жолдошунун жардамчысы. Мен өзүм 8 балам бар. Азыркы данный момент 4 үйдө, экөө сабакта, экөө үйдө. Эң улуусу үйлөнгөн, анын 3 баласы бар, ал өзү менен өзү. Ал бияка деле келбейт, өзүнүн оокатын өзү кылып атыр. Анан кийинкилер студент ошо Таласта. Жарым жылдан бери тынымсыз терезе жасап, андан түшкөн кирешеге үй жайын оңдоп, бир аз малды алганга жетишишкен. Мен 6 айда тапкан кирешемден 3 кой алдым. 3-ө 35 000 болгон. Анан аным тууп берди. Мына козулары чоңоюп бирке ошол. Дагы эмне алдыңыз? Дагы бир торпок алгам кичинекей. Анан 3 айлык болчу эми кичинекей. Мына азыр 1 жаш болоюн деп калды. Анан бир 3 тоок алгам балдарыма жумуртка болуп. Бир 5 алайын дедим эле, ага салы тыйын, салы эме болуп калды анан. Аталган долбоордун алкагында 2022 жылы 2800 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Алар ар тармакта бизнестерин башташкан. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.